Ассаламу алейкум ардактуу Талас Жарнама каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздерге Бишкектеги Арчебешиктин центринен мектептин жанынан 8 соттук участогу менен толук бүтө элек подвал мансарты менен салынган чоң тамды сатыкка чыгарып беребиз. Дареге магистралдагы Газпром спорт комплексинин жанындагы мечиттин көчөсү Садыбакасова көчөсү менен түндүктү көздөй түшкөндө 400 метрден кийин эле сол жак бетте 79 чоң мектеп салынган. Ошол мектептин көчөсү бул Камбарата көчөсү. Ушул жерден дагы маршруткалар жүрөт. Оно Toyota машинасы турган жерде тропинка бар. Ошо менен киргенде дагы биздин үйдүн квадраттын жанынан чыга аласыздар. Камбаратадан кийинки көчө эле Кең кол көчөсү. Ушул жердеги трансформатордон солго буруласыздар. Бурулгандан кийин эле 100 метрден кийин сол жак бетте квадратка киргенде 16-үй. Бул Чортековага дагы жакын. Чортековага чейин дагы 500 метрге жетпеген аралыкта Чортековага дагы жете аласыздар. Бул үйдүн инфраструктура абдан жакшы. Мектеп, садик, бала бакча, газ үйдүн эшиктин алдына чейин келген. Квадраттын ичи дагы балдар ойногонго абдан ылайыктуу, ыңгайлуу. Мына эмесе мен сиздерге үйдүн ичин дагы тартып берүүнү баштайын. Туугандар, бул үй өзүбүздүн үйүбүз. Былтыр алган элек. Ошо көчүп келип жашаганга пландар өзгөрүп кеткенге байланыштуу кайра сатыкка чыгарып жатабыз. Канализация менен суусу үйдүн ичине киргизилген. Мансарты бүтө элек. Жана подвалы дагы жашаганга болбойт, бүтө элек. Үйдүн ичин азыр сиздерге тартып көргөзөйүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кирип келгенде бул жерде бут чечер. Аянчасы 2,5 4,5 метр. Болжолу 12 квадраттан ашыгыраак. Душунан биринчи баштап берейин. Бул жуунучу бөлмөсү, туалети ичинде. Ичи теплый пол, полу, унитаз, 80 литрлик аристон, вытяжкасы, душевая кабина, автомат кир жуучу жана раковина бардыгы жайгашкан. Бул жуунучу бөлмө даяр, кыскасы. Андан кийинки бөлмөлөргө өтөйлү. Бул мансартка көтөрүлүүчү лестница дагы ушу бут чечер жерге пландалган. Мынакей ушул жерден экинчи этажына көтөрүлөт. Ана бул жерден солго биз холго кирмекчибиз. Холдун аянтчасы болжолу менен 4,5 5 метр, жалпы 20 квадрат аянтчанын тегереги. Подвалга түшө турган лестница мына ушул холдун ушу бурчунда жайгашкан. Ушул жерге пландаштырылган, ушул жерге салыныш керек, ушул диван турган жерде. Бул үйдүн дагы ремонту жок деп да айтып койсок болот, бирок шпаклевка тартылган. Каалаган обоюңуздарды чаптазастар болот. Бул бөлмө уктоочу, мындайча айтканда, спальный бөлмө. Аянты болжол менен 3,5 4,5. 13 квадраттын болжолу. Бул бөлмө кухня. Кухнянын дагы ичи чоң, размери 4 метрге 5,5, 20 квадраттын тегереги. Потологун жасаган, люстрасы салынган. Эшиктерди да алмаштырыш керек, бардыгы ар башка салынып калган экен. Биз алганда ушундай болчу. Бул зал, мынакей залдын дагы чоңдугун караңыздар. 6 метрге 4,5 метр, 30 квадраттын тегереги. Төсү потологун гипсокартондон ступенька кылып жасалган. Пультовой люстра жана софиттери тагылган. Жалпы холу менен 4 комната. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн огородун дагы тартып берейин. Үйдүн терезелерин баары чоң жана ошо күн тийип турат ар бир бөлмөгө. Мынакей бул огороддо черешня, коконгилас, алча, алма, сары өрүк бардыгы түшүмдөрүн берип турган кездери.
Бул вагон болсо үйдү куруп жатканда биринчи кожоюну усталарга ушул вагонду коюп берген экен. Ичинде темир тезек инструменттери менен алып кетет. Бул үйгө тиешеси жок бул вагондун. Жана ошол арча бешикте көпчүлүк участоктор квадрат түрүндө берилгенине байланыштуу көпчүлүк участоктор 4 бурчтуу стандарт болбойт. Биздин дагы участоктун территориясы 3 бурчтук болуп кетет. Анда эмесе баасына келели. Баасын 75 000 АКШ долларын сурап жатам. Унааларга алмаштыруу варианты каралат. Жогорку телефон номерге байланышасыздар. Көбүнчө WhatsApp'та болом. WhatsApp менен жазып, же болбосо WhatsApp номериме чалыңыздар. Урматтуу туугандар, бул видеону жакындарыңыздарга бөлүштүрүп, биздин каналга катталып, лайк басып коюңуздарды суранабыз. Келерки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар.